Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн кыргыз адабияты сабагын улантабыз. Бүгүн силер менен кыргыз адабияты сабагынан Султан Раевдин "Эмне дейм сизге, эжеке" деген аңгемеси менен таанышабыз. Эгерде силер сабакка даяр болгон болсоңор, анда сабагыбызды дал ушул аңгеменин мазмуну менен таанышуудан баштайбыз. Кайсы бир окуучуда угуу жөндөмдүүлүгү күчтүү. Бул дегеним, кайсыл бир окуучу угуу аркылуу жакшы кабыл алат, кайсыл бир окуучу текстти окуу аркылуу кабыл алат. Эгерде силер угуу аркылуу текстти кабыл ала турган болсоңор, анда мен азыр окуп берем. Жок, мен текстин өзүн окуганда жакшы кабыл алам дей турган болсоңор, анда дал ушул видеонун алдына бул чыгарманын электрондук шилтемесин таштаймын. Ошол шилтеме аркылуу кирип, бул чыгарманы текст түрүндө дагы окусаңар болот. Эгерде сабакка даяр болгон болсоңор, анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Султан Раев, "Эмне дейм сизге, эжеке". Сабактын бүтөрүнө 5 мүнөт калган. Эжеке мурдунун учуна түшүп калган көз айнегин жогору түртүп: "Балдар, эртең чогулуш болот. Баардыгыңар ата-энеңер менен келишиңер керек. Курулай шылтоолап, колу бошобой калды, иши чыгып калыптыр деген сөздөр болбосун", деди. Анан эжей мени бир карап алды да сөзүн улантты. "Асанкулов, сен да эсиңден чыгарба. Өткөндөгүдөй шылтооңду койгун, сүйлөштүкпү?" деп өзгөчө белгилеп койду. Аңгыча коңгуроо кагылды. Балдар жанатан бери ушуну эле күтүп тургандай, эжейдин сөзүн аягына чыгарбай, бири-бирин жаалап сыртка чуу коюшту. Мен партадан көңүл кооштурдум. "Асанкулов, сен эмне, ооруп чыгып калгансыңбы? Ырайың да бир башкача?" "Жок, түзүк элемин", ооз учунан үн каттым. Добушум каргылданып кетти. "Анда эмнеге маанайың пас? Же эртеңки чогулушта ата-энеме жамандайт деп чочуп атасыңбы? Кудайга шүгүр, окууң жаман эмес. Экинчи чейректи жалаң 5ке аяктадың. Тарбияң болсо үлгү аларлык. Окуучулардын баары сендей болсо." Эжей ак сөзүн бул жолу да жашырбады. "Атаң сөзсүз келсин, Асанкулов", деди эжей класстан чыга берип. "Эже, менин атам..." Эжей сөзүмдү укпай калды. Класстан чыгып кетти. Тышка чыктым. Сабырым сус. Негедир эжейдин эмелекти класстан чыга берип, "Атаң сөзсүз келиш керек" деген сөзү кулагымдан кетпей койду. Сиркем суу көтөрбөй, санаам санга бөлүнүп, ойлуу бараттым. "Ашым!" Бердалынын тааныш үнү оюмду бузуп кетти. Ал мага карай басып келди. "Ай, ушу жаңы эжейдин чогулушу көкөймө тийди. Күн алыс эле чогулуш тажап да бүттүм", деген Бердалы жолдо жаткан консерванын бош банкесин кериле туруп бир тепти да: "Балдар, эртең ата-энелердин чогулушу болот", деп мурдун чүйрүп, эжейди туурап кирди. Эртең чогулушка атам келсе, эжейибиз көз айнеги менен атамды тешеттиктеп: "Жолдош Касымов, сиздин уулуңуздун окуусу жаман, жүрүш турушу начар" деп ошончо адамдын арасында кызартса, атамдын андай абалда калышын каалабайм. "Атаңдын уятка каларын билсең", деп сөзүн бөлдүм. "Жакшы оку да". "Ай", Бердалы колун шилтеп, сөзүмө этибар бербеди. "Айтчы, өзүң кимди ээрчитип келесиң?" Жооп күтпөй эле кайра бакылдады. "Сага ким келсе да баары бир. Мактоо уккандан ким тажасын? Окууң жалаң 5. Алдалымды таптап, чыйт түкүрүнүп койду. Кеп сөз менен болуп, Бердалы экөөбүз жолдун айрылышына жетип калганыбызды туйбай калыптырбыз. "Болуптур эмесе, Ашым. Эртеңкиге чейин үйгө барайын", деди Бердалы. Экөөбүз кош айтышып, эки башка көчөгө түштүк. Кыялыма алда немелер келип, кадамымдын оору адамдыкындай араң шилтеп, үйгө кеттим. Атам бүгүн ичпей келсе экен, соо келсе экен деген ой жан дүйнөмдү жанчат. Апам короошпуруп жүрүптүр. Атамдын мушунан улам көгөргөн көзүн ириң тееп кетиптир. Апамды ичимен аяп, жүрөгүм сыздай түштү. Кийинки күндөр атам көп ишчи болду. Айлак сакалдары, тууган туушкандарыбыз жөнгө салабыз дешип, жакшы жаманды айтып көрүштү.
Алардын кеп кеңеши кулагынын сыртында кетти. Бирин да уккан жок. Коңшубуз жолон чоң атада атамды кейип кепчип тыймыш эткен болду. Сарыгул уулум, сен эмне элден чыгып баратасың? Элдин баары нааразы. Биздин журтта сендей араккеч болгон эмес. Журтка шерменде кылдың го. Эл бетин карай албай калдык. Кекиртегиңди тыйсаң боло. Арак ичпей, бале ичкир десе. Жолдон чоң ата башка сөзгө келбей, үйдөн чыгып кеткен. Ошондон бери үйүбүзгө жан басып келбей, туугандар эбак кол үзүшкөн. Сыяк элден бөлүнүп калдык. Бирок апам экөөбүз бул үйдөн кете албадык. Кантсе да өз коломтоң өзүңө мисир эмеспи? Ушул үйдө апам, атам баш кошуп, бирге түтүн булатып келатышат. Бул үйдө мен төрөлгөм. Ошондуктанбы? Айтоор үйүбүз мага ыйык. Апа, атам келдиби дедим. Жүргөндүр дагы бир жерде уу ичкир. Эмне эле мынча безилденип, келип-келбей атаңды жоктоп калдың? Апам жактырбагандай ормое карады. Күн алыс атамдын кордугун көргөн апамдын сөзү да кийинки күндөр ушундай ачуулуу чыгып калган. Кантсин анан? Эртең ата-энелер чогулушу болот экен. Эжейибиз ата-энелериңер сөзсүз келсин деди. Сиз барасызбы? Макул, барайын. Мектебиңерге мага суутуп койгондур. Ушу кебетем менен барайынбы? Я. Апам чорт дие кечеги атамдын муштумунан улам көгөрүп чыккан көзүн көрсөттү. Байкыбай сүйлөп жибергениме ичимен сыза тим болдум. Ошо тапта өзүнчө эле сөгүнүп, эскилиги жеткен дарбазаны тарсылдата койгулаган атамдын ачуу үнү чыкты. Эй катын, ач эшикти. Я, атаңды сенин. Бол дейм бачым. Атамдын ач кыйкырыгынан бүткөн боюмду калтырак басты. Анын көндүм болуп бараткан жорогум эсимен чыгып калган. Чарпаянын далдоосуна пааналап турам. Апам дарбазаны ачты. Атам апама бир айкырып алды да, чалыштап алдыга кадам таштайм деп барып, тамтың баскан баладай бир мүдүрүлүп алды. Арак ичпей уу ичкер. Кекиртегиңди тыйсаң боло. Сен айыңан түзүк күн көрбөдүк. Апам наалып калды. Атаңдын чокусу, үнүңдү бас. Өңгөктөп тура берип, ач карышкырдай айкырган атамдын үнү таш жарды. Боюн түзөп, ордунан тура албай ыргылап, же сол көзүңдү да чыгара коеюнбу? Апама карай муштумун түйө жүткүндү. Бу сапар атамдын муштуму жаза жетип, тамтаңдай түштү. Муунум калчылдап, апамды калкылай тура калдым. Атам селт этти. Коёндун көзүндөй бакырая тиктеп турган, мага сакалдары түк сүйгөн атам ызырына карады. Көзүмдүн кычыктырынан жаш кылгыра, эриндерим титиреп, буулуккан ыйымды баса албадым. Ата, эмне кечесиң, ичпечи, атаке байым. Бизге күн көрсөтпөс болдуң го. Атамды кучактап боздоп жибердим. Өпкөм көнөктөй эреркей түштүм. Бозалачаң болгон кийимим күйүп жаттым. Атам көз жашымды баркалбады. Бар, сен калдың эле мага акыл үйрөтпөгөн. Атаңдын оозун урайын бок мурун десе. Атам ачуусу менен каттуу түрттү. Ордуман 2 кадамдай арга ыргып кеттим. Ызыма чыдабай үнүмдүн баарынча өңгүрөп ыйлап жибердим. Үнүңдү өчүр, итке окшобой. Мен өлгөндө ушинтип өңгүрөгүн, билдиңби? Мен өлгөндө эл деп коет. Атасынын көрө. Алардын баарын урдум. Каалагандай чардайм, ичем, жейм. Менин оозуму тыйгыдай алардын теңгеси кетип жаткан жок. Эртеси эртең менен мойнунан байлаган немедей мектепке жөнөдүм. Мектепте 2 көзгө көргөн апам байкуш узатып чыкты. Уулум, чогулушуңа да бара албай калдым. Капа болбо. Өзүң көрүп турасың го. Атаңдын кылык жорогу болсо бу. Каралдым. Экөөбүздүн бешине бизге Кудай ушуну жазган турбайбы? Бара кой, уулум, деп апам жоолугунун учу менен көз жашын аарчып калды. Мектепке келсем ата-энелердин чогулушу эбак башталып калыптыр. Мен кирүүгө батын албадым. Класстын ичинен эжейдин үнү даана угулуп жатты. Көзүмөн жашым тегеренип эшикке жөлөнүп сыртта турдум. Ооба, сыртта турдум ата. Сиздин азабыңыздан ушул абалга туш келип олтурам. Эжейим эмне дээримди билбейм. Же дагы жалганчы болуп каламбы? Класстан эжейдин үнү даана угулуп жатты. Асанкулов Ашымдын ата-энеси барбы? Эжейдин үнү кулагыма чагылгандай шактай түштү. Эжей дагы бир ирет кайталап алды. Асанкуловдун ата-энеси келдиби? Өзү кайда? Келген жок, деген үндөр олтургандардын тобунан угулду. Урматтуу ата-энелер, Асанкуловдун үйүнөн эч ким келбей калыптыр. Бирок ал бала жөнүндө айта кетейин. Асанкулов окуунун отличниги, окуусу жалаң 5, жүрүш турушу да үлгүлүү. Ушундай балдарды тарбиялап өстүргөн ата-энелер менен сыймыктанабыз. Терең урматтоо менен ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Далисте каректеримен жашагызып,
эжейиме эмне деп айтаарымды билбей турдум. Мен далисте каректеримден жашагызып, эжейиме эмне деп айтаарымды билбей турдум. Аңгеменин аягы. Урматтуу окуучулар, ушуну менен Султан Раевдин эмне дейм сизге эжеке деген аңгемесинин аягына келип жеттик. Албетте бул чыгармадагы окуяларды талдабаса дагы баарыңарга 5 колдой эле мындагы окуялар белгилүү болду окшойт. Аландыктан мен дароо эле силердин да убактыңарды албай төмөнкү үй тапшырмасын берейин. Адатта алкоголдук ичимдиктер бул бардык жамандыктардын башталышы дал ушул алкоголдук ичимдиктерге барып такылат. Биздин үй тапшырмабыз кандай болот? Алгач алкоголдук ичимдиктердин адам баласынын жашоосуна тийгизген терс көрүнүштөрүн A4 өлчөмүндөгү ак кагазга тартабыз өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен. Анын кандай зыяндары бар бир атайын көрүнүш тартабыз. Аны социалдык тармактарга Facebook же Instagramга жүктөп, алдына өз оюңар менен бөлүшөсүңөр. Бөлүшкөн маалыматыңарды скриншот кылып кыргыз тили жана адабияты мугалимиңерге жиберүүнү унутпагыла. Дал ошол келген маалыматтын эсебинен силерге бул аңгеменин мазмуну боюнча түшүнгөнүңөр боюнча баа коюлат. Эскерте кетүүчү жагдай, силер тартып жаткан сүрөт дал ушул аңгеменин мазмунуна ылайык болушу шарт эмес. Каалагандай өзүңөр бир чыгармачылыгыңар менен каалагандай көрүнүштө, каалагандай стилде берсеңер болот. Айтор ал жагы өзүңөрдүн иш аракетиңерге байланыштуу. Чыгарма силерге жаккан болсо, жакты белгисин баскыла. Өзүңөрдүн чыгармага болгон ой пикириңерди комментарийге калтырып кетсеңер болот. Кийинки кыргыз адабияты сабагында дагы да болсо жакшы чыгармалар менен, жакшы аңгемелер менен жолукканча сак саламатта калгыла.